9-класстардын окуучуларынын арасында Жаңыл Мырза тарыхый инсан кылымдарга асар эсеп аталышындагы илимий педагогикалык конференция өткөрүлдү. Конференцияда окуучулар ар бир предмет боюнча топторго бөлүнүп, терең изилдөөлөрдүн негизинде докладдарды даярдашты. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар Жаңыл Мырзанын тарыхтагы ордун, анын эрдигин, данышмандыгын жана эл биримдиги үчүн кошкон салымын илимий өңүттө талдап чыгышты. Тарых жана коом таануу сабактарында ошол доордогу саясий, коомдук кырдаалдарга сар эсеп салынып, окуялардын себеп натыйжалары талданды. Кыргыз тили, адабият жана орус тили багытында каармандын образы көркөм тексттер аркылуу ачылып, тилдик өзгөчөлүктөргө жана баян стилинде талдоо жүргүзүлдү. Англис тили предмети боюнча окуучулар баяндамаларын англис тилинде даярдап, Жаңыл Мырзанын образын дүйнөлүк аудиторияга таанытуу мүмкүнчүлүгүн көрсөтүштү. Математика сабагында доордун сандык көрсөткүчтөрү, калктын саны, аралык жана убакыт эсептөөлөрү мисал катары алынып, логикалык эсептөөлөр жүргүзүлдү. Физика багытында ошол мезгилдеги курал-жарактардын иштөө принциптери, кыймыл жана күч мыйзам ченемдүүлүктөрү түшүндүрүлдү. Химия сабагында жаратылыш байлыктары, металлдардын касиеттери жана турмуш тиричиликте колдонулган заттар, табигый чөп дарылары тууралуу илимий маалыматтар берилди. Биология предмети боюнча Жаңыл Мырзанын жанында жандап жүргөн жаныбарларын изилдөө жүргүзүлсө, информатика боюнча окуучулар презентацияларды, санариптик материалдарды жана изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын заманбап технологиялар аркылуу даярдап, маалыматты талдоо жана визуалдаштыруу көндүмдөрүн көрсөтүштү. Дене тарбия сабагы боюнча Жаңыл Мырзанын жааларын талдоо, жаа атуу сыяктуу көндүмдөр көрсөтүлдү. Конференция окуучулардын изилдөөчүлүк жөндөмүн өнүктүрүп гана тим болбостон, улуттук тарыхка болгон кызыгуусун арттырып, мекенчилдик сезимин бекемдеди. Ар бир топ өз эмгегин ишенимдүү коргоп, суроо-жооп аркылуу терең талкуу жүргүздү. Мындай иш-чаралар жаш муунду нарк насилди урматтаган, билимдүү жана жоопкерчиликтүү жаран болуп калыптанууга багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Жыйынтыгында окуучулар грамота, сертификаттар менен сыйланышып, мыкты 3 доклад даярдаган окуучулар топторуна 1-2 жана 3 орундар ыйгарылды.